Гапыр Мадаминов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Өзүн өзү тарбиялоо инсандык асыл сапат бүтпөс китебин окууну баштасак. Бул китепти баштаардан мурун мен сиздер менен умтулуудан адат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат деп Текери айткан сөзүнөн баштагым келип турат. Манас университетинин педагогика кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Ахматали Алимбеков чыгаан педагогдун жаңы чыгармасы тууралуу учкай кеп. Гапыр Мадаминов атуулдук коомдук активдүүлүгү жогору, сынчыл, педагогикалык интуициясы, аналитикалык ойлоо маданияты күчтүү инсан катары бүгүнкү кыргыз мектептери туш болгон көйгөйлөрдү башкалардан баштараак баамдап, чечүүнүн жолдорун издеп, жолун чабуудан чарчабаган кызылдай мээнеткеч, чыныгы лидер педагог. Кыргыз мугалимдери Гапыр Мадаминовдун алыскы айылдык мектепте ата-энелер, окуучулар биргеликте жетишкен педагогикалык табылга тажрыйбаларынын артыкчылыгын жана перспективалуулугун эбак таанышкан. Анын калеминен жаралган ар бир китеп эгемендүүлүк доорунан бери кыргыз мектептерине кеңири таанылып, таркап, кайтарымдуу колдонулуп келет. Ал Кыргыз Республикасынын түштүгү жана түндүгүн түрө кыдырып, алыскы аймактардын мугалимдери менен жолугуп, өз идеяларын, тажрыйбаларын тааныштырып, аларга чыгармачылык дем, шыкак берүүдөн чарчабай келет. Таанымал таланттуу педагог менен өткөрүлгөн ар бир мындай жолугушуу олуттуу педагогикалык агартуучулук иш-чара катары таасир калтырып келет. Анткени анын башкаларга сунушталган кеп-кеңештери жана насааттары педагогикалык башка билим берүү мейкиндигинен жаралган китептерден эмес, педагогикалык акыйкаттын асыл топурагынан. Башкача айтканда, Гапыр Мадаминовдун өзүнүн жана кесиптеш санаалаштарынын көп жылдык тажрыйбасынан өнүп чыккан. Мен автордун мындан мурдагы акыл эмгегинин маданияты, ата-энелер сиздер үчүн, устаттык өнөрү аттуу китептери менен алардын негизинде жазылган кандидаттык диссертациясы менен жакындан тааныш адам катары бир нерсени ишенимдүү белгилеп кете алам. Анын эмгектери билим берүү процессинин бардык катышуучуларынын, окуучу, мугалим, ата-энелердин ишмердүүлүгүн текши жана өз ара биримдикте уюштуруусуз натыйжаны камсыз кылуу мүмкүн эмес экен деген заманбап билим берүү философиясына негизделет. Ал эми анын өзүн өзү тарбиялоо аттуу жаңы китеби мурдагы эмгектеринде өзү тарабынан өнүктүрүлүп келген идеялар менен ишенимдердин дагы бир кыры катары кароого болот. Китепте баштан аяк кызыл сызык менен белгиленип өткөндөй, балдарды инсан катары өнүктүрүүдө аларга жардам берип, жол көрсөтүп, илхам берүүгө болот. Бирок ийгиликке ар бир бала өзүн иш-аракетин, жүрүм-турумун анализдеп, дурус жана буруш жактарын таануу менен жана кем өксүктөрүн толуктоо, түзөлтүү, өркүндөтүү аркылуу жетише алат. Баса белгилеп кетчү жагдай илимий адабияттар корунда өзүн өзү тарбиялоо темасындагы эмгектер өтө эле сейрек. Муну аталган темада кеп болгондо, дале болсо өткөн кылымда жазылган Арет, Донцов, Ивашенко, Ковалев, Качетов, Рувинский, Селиванов сыяктуу авторлордун эмгектерин атоо менен чектелип келе жаткандыгыбыз өзү эле ырастап турат. Сунушталган китеп өзүн өзү тарбиялоонун инсан үчүн маанисин, зарылдыгын, түйүндүү түйшүктөрүн, багыттарын, метод ыкмаларын түгөл камтыйт. Мектеп окуучулары үчүн өзүн өзү тарбиялоо багытында башкалардын өмүр өрнөктөрү менен тажрыйбалары берилген. Инсандын өзүн өзү тарбиялоосуна илхам же түрткү берип, көмөк көрсөтүү үчүн китеп таасирдүү икая, насааттар, залкар ойлор, пикир, сунуштар менен шөкөттөлгөн.
автор адамдар өмүрүнүн бардык баскычтарында өзүн өзү тарбиялоого муктаж болоорун белгилөө менен аны ар бир куракта кандайча уюштуруунун усул ыкмаларын сунуштайт. Ошондуктан китептин бардык курактагы инсандар үчүн пайдалуу болоорун шек жаратпайт. Эмесе китептин авторуна илимий педагогикалык чыгармачыл ийгиликтерди каалоо менен өзүнүн инсан катары өнүгүп калыптанышына өзү жоопкерчилик алууга ниет кылып ыкласын койгон окуучу жаштардын катары калыңдашына жардамчы, көмөкчү болушуна тилектеш экендигимди билдирем, дейт Акматали Алимбеков. Сабакты даярдаган сиздер менен мен Ажы Камалова Айпери Оразалиевна болдум. Кайрадан кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.